Barыңыздарды, отырған жамаат барыңыздарды. Келе жатқан 31 августтағы мамлекетіміздің егемендүүлүк күнү менен кызык куттуктайбыз. Мына мамлекетіміздің егемендүүлүк алганына 34 жыл болды. Чын-чынында біз Советтер Союзуна кошулгандан баштап эле мындай көп эгемендүүлүк алганыбызга көп жыл болду, бирок Советтер Союзунда дагы ошол коммунисттерге же Москвага баш ийип турган мамлекет эле. Мына өзүбүзчө эгемендүүлүк болуп бүтүнүбүздү булатып баштаганыбызга 34 жыл болду бий. Ушул 34 жыл бизге эмнени берди? Каяктан чыктык, каяка баратабыз? Келечегибиз кандай? Алдыдагы келечегибиз кандай экен жөнүндө ар бирибиз ой жүгүртүшүбүз керек, муктарам жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир мубарак хадисинде айтат: "Хуббул ватан минал иман." Мекенди сүйүү дагы имандан дейт. Мекенди сүйүү дагы имандан дейт. Мекенибиз бар экенине Кудайга шүкүр дейли. Жаркыраган мекенибиз бар. Кыргызстан деген ушундай бир көзүбүздүн нурундай болгон мекенибиз бар. Өзүбүздүн желбиреп турган желегибиз бар. Өзүбүздүн конституциябыз бар. Өзүбүздүн башыбызда бизди башкарып отурган президентибиз бар. Биз сүйүнүшүбүз керек, муктарам жамаат. Биз болгону 7 миллион гана калкпыз. 40 миллион, 50 миллион калкы бар. Кээ биз несине тийгибиз келбейт. Кээ бир улуттар өзүнүн эгемендүүлүгүн ала албай, башка бир зөөкүр мамлекеттердин астында бүгүнкү күндө кул болуп жашап атканын көрүп атабыз, муктарам жамаат. Ошондуктан мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн көзүбүздүн карегиндей сактаганга аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн бардыгыбыз салым кошушубуз керек. Эч болбосо үйүбүздөгү балдарыбыздан баштап, алтынын биз Кыргызстан деген мамлекетте жашайбыз. Ата-бабаларыбызга Алла разы болсун. Ошолордун каны менен, жаны менен, пешенелеринин тери менен бизге эгемендүүлүк келген. Ушул эгемендүү күнүбүз куттуу болсун. Мамлекетибиз үчүн сен күйүп жана турган инсан болгун, жакшы окугун. Келечегибизде келечегиң кең болуп, келечекте мамлекетибизге, динибизге, элибизге кызмат кыла турган жакшы инсан болгун деп балдарыбызга жакшы тарбия беришибиз керек. Балдарыбызды үйүбүздөн баштап патриот кылып өстүрүшүбүз керек. Өзүнүн элин сүйө турган, мамлекетин сүйө турган, жерин сүйө турган инсандардан кылып өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Макканы өзү таштап кеткен жок. Маккадан пайгамбарыбызды чыгарышты. Өзүнүн туугандары чыгарышты. Мушриктер кууп чыгарышты. Ушундай пайгамбарыбыз Макканы таштап Мадинага чыгып баратканда, тоонун башына чыкканда, Макка дейт ушундай алаканга салгандай көрүнүп турат эле дейт. Китептерде жазат. Пайгамбарыбыз ыйлап туруп айтты дейт: "Эй, канчалаган пайгамбарлардын киндик тамы тамган улук шаар. Эй, менин ата-бабаларымдын киндик тамы тамган улук шаар. Эй, мен сүйгөн, мен урматтаган, мени азиздеген, менин киндик каным тамган азиз жай. Эй, Макка, мен сени өтө жакшы көрөмүн. Эгерде сенден мени кууп чыгарбаганда, мен сени эч качан тарк кылып кетпейт элем" деп ыйлады пайгамбарыбыз тоонун башында. Сүйгөн өзүнүн мамлекетин, өзүнүн шаарын. Бизде пайгамбардын үммөттөрү, сиздер менен биздерде пайгамбарыбыздай өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн туулган жерибизге, туулган мамлекетибизге деген сүйүү өтө чоң болуш керек, муктарам жамаат. Келиңиздер, баарыбыз колубуздан келишинче мамлекетибизге жардам берели. Байлар байлыгы менен, колунан иш келгендер иши менен, сүйлөгөндөр сөзүм жакшы сөздөрү менен, аксакалдар нускалуу сөздөрү менен, жаштары билегинде күчү барлар дагы бир иштери менен мамлекетибизге жардам берип, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн бардыгыбыз кызмат кылайлы. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Summa elhamdülillah ya Rabbel alemin.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Özüne çeksiz şükürler olsun. Uşunday jarkıragan egemendu mamlekette yaşatıp koyganına özüne şükürler olsun ya Rabbal Alamin. Şunday mamleketimiz tüzülüşüne, şunday mamleketimiz tüptölüşüne salım koşkan te Manas atabızdan başlap kiyinki atalarımızga çeyin kanın tökken, canın bergen, ter ağızgan türmelerde, soğuk yerlerde, mamleket kuramında zökürlerin arkasında kıynalıp jatkan ata babalarımızın ruhları şat bolsun. Allah Taala oşaların imanlarını salamat kılgın. Mamleketimizin egemendiligin tübölük kılgın Hudaya. Mamleketimizde, elimizde, jerimizde arkanday bala kırsıklardan özün saktagın. Bardığımızga kele jatkan mamleketimizin egemendilik günü mübarek bolsun. Bundan kiyindagi mamleketimizin egemendiligi tübölük bolsun. Mamleketimizge köz artkan düşmanlardan Allah'ım özün saktap, mamleketimizge ösü bergin, önügü bergin, prezidentimizin işine iyilik bergin, jalpı el jurtubuzdu özün amanlıkta saktagın bir rahmat ki.